соц тармактын күчүн пайдаланып жакшы иштерге себепчи болуп жүргөн кишисиз. Бизди коомдук ишмер деп ошо кичинекей кезден үйрөткөн. Коомдук иштерге активдүү катышат деп койчу. Эми убакыт керек, ага энергия керек. Аба сиз өлбөсөңүз экен, биздин жол бүтпөй калат, биз сизди угабыз. Өтө бир кымбат операцияга муктаждар да көп кайрылат экен сизге. Костный мозг пересадка кылыш керек экен, $95,000 дептир. Канчалык деңгээлде ушул уруу маселесин көтөрөсүз? Бирөөнүн өмүрүн сактап калышка келгенде уруусуна да тийишесиң да. Канткенде биз ошол уруу масштабынан чыгып бир улут болобуз. Балык башынан сасыйт деп кекиртек деген нерсе бар экен да. Көп учурда жетекчилерибиз кетип калды. Кыргызда мындай сөз бар: жети атасын билбеген кул депчи. Эми өз аталарыбызды билип жүргөнүбүз жакшы да. Биз деле бир күн өтөбүз, анан эртеси эле балам мени унутуп калса уят да. Интернет жаштарды бузуп атат. Мен наоборот арман кылам, эми төрөлбөпмүн депчи. Тарбиялуу жаштар деп кимди айтат элеңиз? Болбой эле жазып коебуз да, мурун аябай тартиптүү эле деп. Мен ушу камчыбектин иш тартиптүү экенине ишенбейм. Карыямун, жаштарга эмнелерди бере албай калды. Турмуштук тажрыйбаң эле өзүңүн катаң айтып бер. Ушул аксакал не дейт экен деп күтүп карачу аксакалдар барбы? Мисалы үчүн илгери Чыңгыз Айтматов. Биз аксакал болуп бере албай атабыз. Чыңгыз Айтматовдор алар кыйынчылык көргөн кишилер. Акшакалдар, дүжүр чалдар деген дагы терминдер пайда болуп кетпедиби? Мактап, жактап, бирөөсүн жамандай турган аксакалдын сөзү эмес. 75 аксакал. Ошол 75 аксакалдын курамында сиз барсыз. Президентке деле, Кыдыршаевичке деле тең ортодо боло турган возрастта. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин артыкчылыгын, анан чындап эле кемчилигин. Байкыш элим, карап экөөнү тең сүйгөнүн карап кой. Ушу экөө ажырабаса экен, ушинтип эле турө берсе экен деп атат да. Бул пранк эле болсо экен Пранк эле болуп калса экен. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз, бизде кезекте конок бар. Коноктун аты жөнү Кубаныч Кантороев аксакал. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эрнис укам, мен ошо Кантороев Кубаныч Абылтаевичмин. Өзгөндүн Жалпакташ айылынан болом. 69 жаштамын. Бир кем 70 деп койчу илгери. Мекенден алыста жүрсөк дагы Москвадагы мекендештерибиздин ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү милдетибиз. Москвада өз тилиңизде сүйлөп тейлеген жана сизди чын дилинен түшүнгөн кесипкөй медициналык адистердин болушу кандай жакшы. Маманов клиникасы бул заманбап медицинанын жана кыргыз меймандостугунун айкалышы. Клиника төмөнкү кызматтарды сунуштайт. Тиш дарылоодон баштап эң татаал имплантация жана брекет коюуга чейин. Аялдардын ден соолугун коргоо жана кош бойлуулукту кылдат көзөмөлдө. Жогорку тактыктагы УЗИ жана лабораториялык анализдердин баардык түрлөрү. Кулак, мурун, тамак ооруларын заманбап ыкмалар менен дарылоо. Чоңдорго жана кичинекей бөбөктөргө кам көрүү. Биздин клиникада заманбап аппараттар жана көп жылдык тажрыйбасы бар дарыгерлер сиздин кызматыңызда. Москва шаарында Маманов клиникасынын 3 борбор иштейт. Жашаган жериңизге ылайыктуу даректи тандап, борборлорубузга кайрылсаңыз болот. Бизге келиңиз. Сапатыбыз мыкты стандартта. Ал эми мамилебиз өзүбүздүн меймандос кыргыз пейилиндей. Эми сизди эмнени сүйлөшөлү деп ким катары чакырдым? Сизди мындай бир сөз менен айтканда аксакалдык бир кебиңизди угалы, бүгүнкү коом жөнүндө, кылып аткан иштериңиз жөнүндө ушуну бир сурап билейин деп чакырдым да. Сиз мен билгенден жанагындай оор операцияга муктаж адамдарга себеп болуп, же болбосо жанагы кээ бир айылдарда мындай жол салалы деп ушу жол салыш керек болгондо өзүңүз баягы кулак кагыш кылып, соц тармактын күчү менен ушундай иштерге жана башка ушул коомго пайда алып келчү иштерге мындай демилгечи катары соц тармактын күчүн пайдаланып ушундай жакшы иштерге себепчи болуп жүргөн кишисиз. Анан ошол иш эмнеден улам пайда болду? Кайсы себептен улам пайда болду? Ошол миссияны сиз эмне катары көрөсүз? Кандай катары көрөсүз? Ошол эмнеден улам пайда болуп кетти ошондой? Мындай да, баягы көрө көсөм болосуң дейсиң го. Жылда өсүп отурат адам өзү, чындап эле өсүп отурат, адашып отурат, кайра оңдоп отурат да. Ошондой эле мен деле ошондой коомдо чоңойдум. Биз союз кезинде башкачараак тарбия алганбыз. Анан кыргыз эли айрыкча биз эми кичине окуган балдар, ошо бизди коомдук ишмер деп ошо кичинекей кезден үйрөткөн да. Мисалы үчүн жакшы окуйт,
коомдук иштерге активдүү катышат деп койчу эле. Коомдук иш деген ошо класском болуу, тазалык болуу, анан ошо окуучулардын астында мындай активдүүрөөк болуу, субботниктерге активдүү катышуу, ушуга окшогон иштерде бизде ошол тарбияланган да. Биз элге кызмат кылабыз деп чындап тарбияланганбыз. Кыргыздын канында бар, биздин тарбияда бар, ошо коммунисттердин деле влияниясы менен, анан өзүбүздүн ата тектин деле кыргыз улутунун эмесинде бүт барында бир милдет жүктөлүп койгондой тарбияланып калат, өздөрү билбейт аны. Анткени эчтеке колунан келбеген киши тилек кылат да. Үйлүү болсом, анан балалуу болсом, ошо шылтоо менен эч курдеси элиме бир чай берсем дейт. Бул берешендик, мындайча айтканда кыргыздын ар биринин эле канында коомдук ишмер болгусу келген кишилер бар. Биз анан кийин коомдук ишмер дей берип, ушу коомдук ишмер деген бул почет, бул ыйык нерсе. Бирок ошонун дагы эмесин жок кылып койдук да. Мисалы үчүн мамлекетте палан жыл жөн эле калп эле иштеген кишилер бар. Анан мамлекеттик иштерин коомдук ишмер деп коет. Ал коомго иш деле кылбайт, көп учурда зыян кылган учурлар бар. Коомдук ишмерди мен кантип түшүнөм? Чын жүрөгүнөн бекер айлык алып албай, биздин мен көргөн аксакалдардын баары коомдук ишмер эле, айылдагы жөнөкөй эле аксакалдар, булар коомдук ишмер, аларга айлык төлөнбөйт. Жөн эле келет дагы ошол чечет айылдын проблемасын чечүү. Баягы үй бүлөлөр, бизде прокурор, сот дегенге кайрылуу жок эле. Мен ошондой аксакалдарды көрүп чоңойгом да. Алар өздөрү эле чечип койчу, бирөө ажырашкан атса, бирөөсү келет, ошо кыйын аксакал. Да ажырашпайсың, 4 бала каякта калат дейт. Буйрук берет да, түшүндүрөт эми, акыбалын айтат, акылын. Укпаса калган аксакалдар чогултуп келет. Ошентип эле жашайсыңар деп бата бериле, зомбулук кылып ажырашуу жок эле да. Ошондой олуттуу аксакалдар эле, баягы жаман жакшылыкты көргөн, тажрыйбалуу аксакалдар, ошолор бар эле. Азыр эми биз туурасын айтыш керек, ал абаларыбыздай аксакал боло албай атабыз. Эмнеге? Биз кичине жеңилирээк жашадык. Мына менен чоң 10 жаш чоңдор, мына бүгүнкү күн аксакал да 80ге чыгып калыштылар. Мен 70ке чыгып атам. Мына менен киши 10 жаш кишилер аксакал ушу болуш керек эле. Бирок биз жеңилирээк жашадык. Мындай аталарыбызга окшоп согушту көрбөдүк. Ачарчылыкты көп деле көргөнүбүз жок. 90-жылдары кичине кыйналмыш болдук. Мындайча айтканда биз атабыздын моюнда чоңойдук да. Анан атабыз өлгөндөн кийин мындай заман болуп кетти да, шарт балабызга минип алдык. Биз наоборот балдарыбыздан калп айтпасам аңын сезимибиз кичине артта калды да. Ошол аксакал боло албай атабыз, чын айтайын. Аксакал боло албай эле жаштар менен жарышып кетип атабыз. Ушундай болуп атат да азыр. Мен ошо тилейт элем, ошо аксакал болуп берсек экен деп. Ошол өзүңүз айттыңыз, мындай биз коомдук ишмер болуп, ошол айылда эле мындай бекер иштеп, бекер элдин ушу пайдасына бир чоң бир керектүү иштерди кылып, мен да ошондой иштерди кылып жүрөм деп, жана бирок баары бир бул нерсе эми чынын айтканда буга убакыт керек. Жана сиз операцияга муктаж кишилерди, ар кандай курактагы адамдардын жаныңызга тургузуп алып, кол созгула, жардам бергиле, ой колунда барлар деп айтып атпайсызбы? Ооба. Эми убакыт керек, ага энергия керек, ага деген кайсыдыр бир жерлерге барыш керек. Анан ошого эми акча керек, ачыгын айтканда. Анан ошо өзүңүз демек бекер эле ошондой иштерди кылып жүрөсүзбү же кандай? Бул ар кандай нерсе бекер болбойт. Бекер болбойт өзү, иш бекер деле болбойт. Бекер кандай десем. Бул баягы азыр эмне сен түшүнө албайсың да. Кийин мен возрастыма чыкканда бекер эле кажынып каласың да. Мунан да көп иштей баштайсың да, бизде түшүнбөйт элек. Баягы акылым жеткенде алым жетпей калды деген возрасттамын да мен азыр. Акылым жеткенде. Акылың жеткенде уже алың жетпей калат экен да. Аны илгери деле аталарың карасаң эле каарыганда бир нерсени кыйратып жүрөтсүң, качын эле турбайсың деп сен деле заставить этип берчү эле. Мен ошо возрасттамын. Менин айлыгым кандай азыр? Мисалы үчүн мага абдан жакшы рахматтарды айтышат элдер. Рахматтарды айтат. Жаш балдар звонить этип алып, аба дейт. Укпайт деп атпайбы жаш балдар? Угат. Укмак турмак ушинтип айтат. Аба сиз өлбөсөңүз экен, сизге бата кылып атабыз. Өлбөң, биздин жол бүтпөй калат. Биз сизди угабыз. Дейт да. Онон өткөн мотивация мен үчүн азыр. Демек ошол сөздөр шык берет. Шык берет. Онон өткөн нерсе жок. Между прочим, мынаны сразу деп сага берип коеюнчу. Мына китепти мен жөнүндө жазышыптыр да. Ушу 7 дуандан тең акындар жазыптыр.
ыраазы болуп. ыраазы болуп. Анан основной жазгандары болсо мен ошо жалпакташ деген айылда Пегас деген группада ачып койгом баягы. Жалпакташ кичине мамлекет сыяктуу кылалым да, мындайча айтканда. Ошолор ушу ырларды жазыптыр, мен жөнүндө ыраазычылыктарын жазыптыр, ар ким сөздөрүн жазыптыр. Бул мындай айлык эми вечный менин айлыгым тура берет да, кийин деле бала чакам 7 поколение мактана турган нерсе болуптур. Сага дагы ошондой ийгиликти каалайм, алып коюшун. Ушул ырларды ушул могу жазылгандарды окуп шыктанып, ооба. бекер эле иштей тургандай мотивация экен Биз да. азыр кыргыздар атабыз жөнүндө мактангандай жакшы көрөбүз, билесиңби? Ооба. Дайым мына азыр деле любойбуз. Сен деле секин акыры атаңы бий кылып коесуң же мен деле кылып коем да. Жолусу кичинекей иш кылып койсо ошону тоодой кылып мактанабыз да. Мен мисалы үчүн ошондой айлык алдым. Эгерде менин балдарым, туугандарым акылдуу болсо, түшүнөт деп ойлойм. Бул көп жылдар мактанышат. Мен ошондой чоң иштерди эми мындай мактаныш деле эмес, аткара алдым. Ошентип эле кой, мага ден соолук керек, эми кичине дем алайын, койчу балдарым, неберелерим эркелетейин десем, жок, тиги күтүп атат. Баягы дагы мактоо сөздү уккум келеби, же ыраазычылыкты уккум келеби, тынбай эле иштей берем да. Анан баягы жол кирем, ол кире ал деле мен балдарым чоңоюп калган. Чоңоюп калышкан, жакшы иштешет, жакшы акча табат. Анан мен аларга деле ошентип чоңойттум да, 10 000 сом сураса, мен эсептеп уштап берчүмүн. Мага дагы уштап бергиле дейм. Барам, келем, жүрөм. Анан кээде жакшы инилерим болот баягы мындай иштерди билгендер. Эми Кубаныч ака, капа болбоң, эл билбейт. Нарак учуп атасыз, бирок учуп атасыз, мынаны алың деп берип койгон инилерим деле болот. Туурасы ошондой. Анан ошол кээде ошо кайрымдуулук иштер боюнча мындай шектенүү менен карагандар да болот да. Мунун топтолгон акчам эмне болуп атат? Мунун чындап эле баары ошол баягы максатына жараша колдонулуп атабы деп баягы кээде комментарийлерди эле окуп калсаңыз керек. Мындай кычыган суроолор болот го. Мен эми эмес, туурасы бир 20 саат иштейм да. Уктап деле ойгонуп алып бир беле кыла берем. Ойма түшкөн деле аткара берем да, мына туура дегенде аткара берем. Анан мурун элдерде шектенүү жок эле. Шектенбей эле турма туура кабыл алат элек. Коммунисттер менен айтса ошону аткарчубуз, аксакалдар менен айтса аткарчубуз, жетекчилер менен айтса аткарчубуз. Алар кантип атат, жеп атат жаганда эле карап алыптыр элибиз. Мына 30 жылда ушундай ишенбөөчүлүк пайда болду да. Эми көрүп атасың да, келген эле аябай ушу жакшы деп атсак эле бир күнү жаман болуп чыгат. Же мына интернет ушундайбы? Элдерде ишенбөөчүлүк пайда болду. Анан мен ушул эмен бир ишти кыла берсең, мына сен да иш кылып, ошонун раатын уже көрө баштадың. Мен байкап атам менин. Сен баягы аудио китептериң уже элдер окуп атат. Болбосо биринчи окубайт деп атпайбы? Убактысы жок чындап эле элдердин. Азыр мынтип коет, угуп атышат. Сыңган кылыч эмне экенин, келкел эмне экенин, айтматым чыгармаларын уже окуп атат. Даже мен кайра угуп көрүп атам да. Любой эмгектин натыйжасы чыгат. Ушул иште деле ошол мен кайрымдуулук фонддор жөнүндө деле билип калдым. Чындап эле алдамчылар болот экен. Бир байкуштун аябай аянычтуу сүрөттөрүнүн астына өзүнүн эм банктарын коюп алып акча чогулткандар бар экен. Мындайлар даже мен кармадым, бир экөөнү кармап, милиция органдарына берген учурларым болду. Анан мен аябай кексемин, ушундай акылдуумун эч кимге алданбайм десем, мен өзүм деле бир эки жолу алдандым. Кадырес эле бир бала жигит экен да. Аялым өлүп калды деди. 3 балам менен өзүм багып атам. Сыз ушу жакшы квартира алганга акча керек эле десе, мен обычно сөзсүз түрдө ого дагы баягы иштей берсең, чындап муктаж киши уялбай мынантип чыгат да. Ол муктаж, значит. Өңүн көрсөтпөгөндөр көптөн муктаж эмес. Мындай намыс кылган киши еще возможность бар да. Менде баягы чыгып атышпайбы? Булар уже болду. Эгерде алар жалган айтса, кошунасы деле айтып коет мага, сразу эле чыгат. Ошо баланы өзүн тартпай, балдарын гана тарттырып чыгаргам да. Акча жакшы түштү го. Анан көрсөк эле бир күн Алла айткан, баягы кыргыз баары жердешиңе тартып кетет. Мен аябай честныймын десем, баары деле өзгөн десе ооп кетет экен да. Мырзекеденмин десем, анда боормачанан балдарың эле тартып жөнөт деп анан акча жыйнап бербейинби? Десем анан бирөө чыкты. Биз бул жигит алайдан болот аба. Биз да уялып атабыз. Мунун аялы тирүү. Ушундай жаны жок болду деди. Анан мен айласы жок милицияга бердим, чындыгында ошондой экен. Анан менен алган акчасын кайрып берди. Эмне кылайын, ушундай болуп атат. Жанагы операцияга өтө бир кымбат операцияга муктаждар да көп кайрылат экен сизге. Анан ушул операцияга кимисин биринчи, кимисин экинчи, ушул кандай критерий менен аныктайсыз мисалы үчүн?
Көп эле кайрылат экен да, мен сиздин баракчаңызды карап чыктым. Мен мындай болду. Бул өзү кыргыз өзү биз мындай баягы руханий байлык деп атпайбы? Руханий байлык биздин апабыздын жомогунда болчу. Атабыздын жомогунда эле өзүчү. Кийин биз окуган китептердин баардыгын биз китепти ыйлап окуйт элек. Ыйлап окуйбуз да, ошо боорукерлик пайда болот. Кыргыздын ошондой биздин поколение ошондой боорукер да. Мен ошол иштерди жасап аткан, жол салып атканбыз биз. Элдик салым менен илгерки. Мына ушуну деле айтып коеюнчу, мен ошо Куршап Жалпакташ деген жердем. Жалпакташта 32 километр жол бар. Бирок шунчалык жол жаман эле, ушу жолдун кесепетинен үй бүлөлөр ажырашып кетчү. Ой, Жалпакташка кыз бере турган жер эмес экен. Кудалаша турган жер эмес экен. Даже Жалпакташтан көчүп келип бери Куршапка жашап калгандар ата журтуңа барып келейин десе, таксиге любой сенаны айтсаң жеткирбейт эле, жолуңар жаман деп. Анан жол үзүлүп калат, көчүп кетет. Баягы атчан ташышат адамдар да. Ушундай кантип жашайсыңар бу жерде? Не деген элсиңер? Кыздарын урушат. Неге ушул жака турмушка чыгасың деп. Мен ошо жолчу элем о кезде. Өзү инженер жолчумун да, бир 9 жыл, 10 жылдай эле мамлекеттик иште дормастер болуп иштедим. Кулагыма сиңип калды ошол нерсе. Анан ушуну акыры көрүнгөн Усубалиевден баштап жалынганбыз биз. Масалиевге деле бүт баарына депутат болсо эле биз жолубузду бүтүрүп бер. Башка наказыбыз жок дейбиз да. Акыры болбогондон анан мен ошо жолду бүтүрөм деп окугам да. Анан кийин мына кардым, балдарым чоңойду, акча пайда болду, бош болуп калдым. Анан мен ошо окубадым эле, ошону бүтүрүп бир көрөйүнчү деп анан ого чейин да көп иштерди баштагам. Өзү коомум бар менин, бир 40 жигит. Алар менен көп иштерди кылып жүргөнбүз. Анан ошо чоң коллективди ошондойго чакырсам, бир калп айтпайын жарым жыл сүйлөдүм окшойт, ого чейин жылбай коюшту. Анан эле иш кетти, акчалар жыйналды, президент чакырып алып берди, даже Камшык Дыршаевич жардам берди. Ошентип элибиз аттуу баштын бар эле жардам, карапайым элдер. Нарындын эли деле колдоп кетти. Сахалинде жүргөн балдар. Баткен, Жети областтан тең мындай жакшы кишилер баары болот экен да. Элден 50 миллион акча чогултуп ошол калганы бир 450 миллиондук болду окшойт. Ошончо иш бүтүп кетти ошол. Баягы элдин демилгеси, элдин ашары, анын демилгелүү элди жетекчиликте сөзсүз колдойт экен да. Ошентип бүтүп кетти. Ошол иштерди аткарып атсам, анан ошол өзүм жердештерим анан чыгып калды. Аба сизди угуп калды. Мынанда бир наристебиз ооруп атат деп. Даян деген бала 5 жашар экен. 5 жашар бала экен. Анан элге айтсаңыз ушуга да акча жыйнап бербейли, элибиз кичине көнө баштады. Буга деле акча берет деп анан ошо баланы чыгардык. Баягы костный мозг пересадка кылыш керек экен, $95,000 дептир. Биз ошого бир $20,000 менен эле кетти Турцияга барып. Тем более ал жер көп эме история өзүчү. Малатия деген жерге. Аны менен да биз байланышып калганбыз. Коомдук уюмдар. Баягы жер титирегенде мен Туркияга 1 миллион сом Жалпакташ элинин атынан которгом да. Олордун тышкы иштер министри рахмат айтып, баягы дүйнөлүк форумда Түркиянын. Анан ошо Малатиядагы мындай трансплантация боюнча дүйнөдөгү 2-нчи орунда турган эме бар экен, клиника. Ошол жерге баягы наристе балабызды жөнөтүп $95,000 дегенде, короче алар $14,000 айыктырып берди да. Анан ушул колуман келет экен деп анан анча-мынча дагы башкалар кайрыла баштады. Ошентип эле анан ошо кайрымдуулук жакка деле кирип кеттим да кыскасы. Азыр баягы чакыра калса жакын арада болсо өзүм барып анан тартам. Мен деле кыйрат тарта албайм. Мен каарыган кишимин да мен жакшы деле билбейм. Тартып Facebook'тага жүктөгөндү үйрөнүп алдым. Бир 40 WhatsApp группам бар, ого жүктөгөндү үйрөнүп алдым. Анан TikTok'ка жүктөгөндү үйрөнүп алдым. Анан эле Instagram дегенди билбейм мен. Ону биле албай койдум. Ошентип жүктөп эле болуп атат. Эми баягы коомчулук таанып калыптыр. Бул аксакал чыгып айтып атса, чында эле бул калп айтпайт. Эми калп айтпайм да. Анан ошонон элдер колдоп, ошолорго акчалар түшө баштады да. Ошентип келип калдым бул кайрымдуулукка. Кыргызда өзүңүз билесиз, ырыс алды ынтымак деген ушундай макал бар. Анан жанагы ашар деген түшүнүгүбүз бар. Анан байыртадан эле бир уруунун бир кембагалы, колунда жогу болсо мындай ташташкан эмес. Ошол жердин бии болобу, манабы болобу, башкасы болобу, ошол карабай коюптур деген сөз ал үчүн чоң бир мындай жакшы эмес сөз болгон да. Анан ошол жагынан алганда сиз ушул элди уюштуруу да, сиз эми мындай уюштургуч болуп атпайсызбы? Ошол менеджерлик ишиңизде канчалык деңгээлде ушул
мындай уруу маселесин көтөрөбүз. Мисалы үчүн, ай сен өзүңөр баланча уруусуңар. Ай жигиттериңер бар. Могу жакта иштеп атат, тиги жакта иштеп атат. Жаман эмес. Ай бир намысыңарга келсеңер боло. Келгиле деп ушул уруучулук маселесин канчалык деңгээлде сиз колдоносуз ушул ыкманы? Баягы орустардын жакшы сөзү бар го. На войне все средства хороши деген. Кээде ана адамдар мындай бир сөздөн жаңылып калды деп эле айта беришет экенде. Эч качан жаңылып болбойт. Ал ар бир сөздүн мааниси бар. Ал колдонулат. Кандайдыр бир деңгээлде зыян келтирсе, кандайдыр бир деңгээлде баары пайдап келет да. Уруучулук. Айлаң жок. Бирөөнүн өмүрүн сактап калышка келгенде уруусуна да тийишесиң да. Намысына. Эй, жоорлар болбойсуңар, мына жоор экен дейм да. Кача ол сөздөр өзүмө жакпайт мага. Айла жоктон ошентесиң. Же болбосо жердигин аласың. Эй, нарындык туугандар. Тим эле сойсоңор эле топоз соет экенсиңер, кой соет экенсиң, ана балаң өлгөнү калды, бир бала бербейсиң деп деле чыга берем да. А бирок жалпы жонунан уруучулук маселесинде коомду өнүктүрүүгө жардам береби же тоскоол болобу? Мындай биз бир рамкага чыгып калганбыз да. Ар кандай нерсенин, любой нерсе, жеген тамагыңды эле көп жесең зыян. Чебей койсоң өлөсүң, чынбы? Ооба. Уруучулуктун деле аябай пайдасы бар жери бар. Анткени биз мындай баягы союздун политикасы менен уруу деген жаман деп койгонбуз. Уруубузду унуткарайын деп деле аракет кылган. Бизде ош тарапта көп эле урууга көңүл бурчу эмеспиз. Анткени бизде өзбек улуту бар, башка улуттар бар эле да. Ошон үчүн кыргыз менен өзбек деген эле бар эле. Кийинкийинен уруу могу жакта жалаң кыргыздар жашаган жерде болот экен. Түндүк элинде уруу аябай каттуу. Булар ушундай да. Анан ал бар нерсе да. Ал анан трагедия жаратып же жек көрүүгө болбойт. Ал бар нерсе. Ал качандыр бир кезде калат. Биздики деле тетиги Кытайга окшоп миллиард болуп кеткенибизден кайсы баштыгың билейин, кайсы карабагышың билейин дейсиң да. Азбыз. Ошон үчүн баягы бир туугандарыңа, бир үй бүлөгө таянгандай, двоюродныйга таянгандай эле урукка, анан урууга таянган учурлары бар. Жаш жактары бар. Мисалы үчүн жакшы жагы кандай? Менин уруум карабагыш өзгөндө да көбүнчө. Анан обычно бизде кичине бөлүнүү бар эле да. Ал жашыруу жок. Азыр деле кээде ошону түшүнүшпөй бөлүнүп кетет. Бирок ысык көлдө да бар экен да карабагыштар. Эми олар мени кубанч, сен сарт дебейт да. Ош сарт дебейт. Мен үчүн защита этет бирөөлөр тийишсе, түндүктөн бирөө жаман сүйлөп койсо, жок, ал кубанч менин тууганым болот дейт. Чынбы? Карабагыш эле уруусу ушу Жумгалда бар экен, Тогустороодо бар экен, эмеде бар экен, Жетегүздө бар экен. Ошондой болуп атат да, уруулардын жакшы жери түндүгүндө дагы, түштүгүндө да болуп атат. Мына сенин уруң жоор, жоорларың түндүктө да толтура, ар кайсы жерде бар. Түштүктө да бар. Мына наймандар. Же болбосо биз мына Кыпчак урусун курултайын өткөрдүк да. Кыз жакшы жери эмне? Ошол Венгриядан келди. Биз Кыпчакпыз деп. Сүйүнүп калдык да, Венгрияда туугандарыбыз бар экен деп. Уралдан келди. Биз Кыпчакпыз. Казактар болсо айтат, биз баягы орто жүз дегенин баары эле Кыпчакпыз деп, алардын Кыпчакка ведение деген эмеси бар экен. Кыскасы, уруунун жакшы жери эмне? Бизде ошондой кыргыз эл биримдиги дегендер бар. Баягы кыргыз элине кызмат кылып, атагы чыгып, бирок айтылбай калган кишилери бар. Мисалы үчүн биз Койчу Датка деген абыз болгон экен, Карабагыш уруусунун Ташкентте бий болуптур да. Ташкенттин бийи болуптур Кокон хандыгы кезинде. Эми ошону эч ким билбей деле калганда, ошону архивтерден таптырып, эстелигин ошо карабагыштар көптөп эстелигин коюп койдук. Биринчиден адам баалуулуктар бар да, өлгөндөн кийин деле сен өлгөндөн кийинки кишинин деле авторитети болот, абири болот. Ошол абирин көтөрдүкпү коомчулукта кызматына жараша. Анан сырткары жерге өзгөнгө кире берсең, архитектурный чоң ансамбль турат. Флагшток жанында турат. Жаштар барып, баягы үйлөнгөндөр ошол жерге барып Куран окуп, гүл коюп, дем ала турган нерселерди кылып койду. Бул эми мамлекет ага бир тиын кетирген жок да, ошол эл кылды. Уруучулуктун жакшы жагы ушунда. Азыр билбейм, сейрек болуп калды окшойт. Мурдаракта могу уруулардын жыйындары, уруулардын чогулушу, баланча уруунун жыйыны дегендер негедир көп болчу. Айрыкча мындай шайлоо өнөктүгү башталаарда, саясий өнөктүк башталаарда ушу уруулардын тыңдарын, аттуу баштууларын чогултуп, анан кийин уулуңарды колдоп койгула, кызыңарды колдоп койгула деген сыяктуу ушундай максатта да пайдаланчу да. Эми аны жок, буга чейин мен катышкандан бери, мен мына пандемияга чейин өзүм эле бала чакам багыш тиргилик менен жүрдүм да. Андан сырткары ошо только мына Бишкектеги жердештеримди чогултуп алып жүрдүм. Мен ошондой иштерди кылдым, жакшы иштерди кылдык. Анан билбейт элем.
мен ошо пандемиядан кийин буларга кезип калдым. Бул саясатка көп деле колдонгон жок. Биз өзүбүз да айтабыз, саясатты колдондуң дегенде бул өтө жаман, коркунучтуу нерсе дейбиз. Бирок аны баары темныйраак. Анан өздөрү эле билет экен. Ол азыркы шайлоого депутат болсоң, ол сурабайт экен, ол кайсынын ишти кыйгыртыр, кайсындай билими бар экен, карабайт экен. Эгерде таанымал эмесирээк уруусу ким экен деп аны айтпасаң деле өзүнүн уруусун. Мынагында баягы партия жоюлду деди го. Көпчүлүк учурда акча чуркады. Мына депутаттар шыйлап атканда. Акча. Крайнем случае акча. Элге да өтө таанымал балдарын шайлады бирок. Сиз өзүңүз дагы бир катышып көрдүңүз шайлоого? Катышып көрдүм. Кандай болду адам? Анан урууну айтпасаң деле өздөрү эле кыла берет экен алар. Анан бирок мен урум көп эле колдогон жок. Эмнеге дебейсиңби? Неге? Мен ошентип сүйлөйм да, Карабагыштын ашып барса менде 5% бар. Калган 99% калган урун мен баягы улут болсо экен деген тилектеги кишимин да. Ошон үчүн мен урум көп эле колдошкон жок. Бирок анысына бирок ошол жакта менин жалпакташымда Таздар уруусу бар, Бостон уруусу бар. Ошо башка уруулар жакшы эле колдоду. Ошо жана сөзүңүздүн арасында айттыңыз го, канткенде биз ошол уруу масштабынан чыгып мындай бир улут болобуз. Бул маселени ушундай талкууларда, айрым бир тегерек столдордо айтылып эле келатат. Канткенде моундай укмуш болот депчи. Сиздин пикириңиз кандай? Канткенде бир улут болобуз. Кыргызстанда жашаган кайсы гана улут болбосун, орусубу, немисиби, өзбегиби, Кыргызстан дегенде бул сыймыктана тургандай бир баягы нация деп коет го, улут болобуз. Уруу эмес. Эми бул чынын айтканда кыргыз улутунан зависит этет. Зависит этет. Биз улут болушубуз керек. Биз мындай түшүнүшүбүз керек да бир нерсени. Азыркы мурундагы илгери эми кичине мындай коркунучу жогорук экен. Талаада зериксек эки урум чабыша кетип жүрө берчүкенбиз. Азыр мына кечеги эле окуялар, Иран. Азыр баягындай ядерный бомба бар кезде, адамдардын баардыгы биринен бири өтүп калганда, нан талаш, влияние талаш кезде, эми урууну кое туруп улут болушубузга биз бул улут болушубуз керек. Болбосо жок болобуз. Бул бир. Экинчиден кыргыз улут өзү жакшы. Биздин тартибибиз жакшы. Тарбиябыз жакшы да. Биздин мамилебиз жакшы. Биз бири-бирибизге гана мамилебиз жаман. А так биз башка улуттарды абдан жакшы сыйлайбыз. Анан алар биздин тегерегибизде алар чындап эле кыргызстандыкмын келип атышпайбы? Мына кетип калган орустар келип атат. Бизди там никто не ждет деп. Силерден өтөрү жок экен деп. Даже немецтердин келген учурларын билем. Элдер барып атпайбы, Германияда жакшы жашоо экен деп барып атса, ал келип атат, бизде жакшы экен Кыргызстанда. Ал жак эмне экен десең, жакшы экен го, бирок түрмө экен дейт. Аны кылба, муну все запрещается дейт. А бизде все разрешается дейт да. Биз эркиндик бизде бар экен дейт да. Анча-мынча нарушение кылсаң деле көздү жумат дейт. Бир нерсени ошол жерде Германияда дейт, бир ишти кылыш үчүн бир топ документтер болбой турган болсо болбой турса дейт. А бизде бир нерсени жардырып ак үйдүн жанында жатсаң деле боло берет деп бир немес айтат да. Биз улут болобуз, Кудай кааласа, сөзсүз эле болобуз. Кичине баягы балык башынан сасыйт деп кекиртек деген нерсе бар экен да. Ушунан жетекчилерибиз, көп учурда жетекчилерибиз кетип калды. Так биздин эл тилин тапсаң жакшы эл. Кааласаң тыйынын да берет. Кааласаң ошондой сен жебесең, ичпесең, идеальный киши болсоң, сен тилиңе кирип аткара турган эл бул. Ошондой эл. Анан баягыда айттым го, эме урууларды кандай колдонот. Мен 2000-жылга чейин кайырчы кыргызды көргөн эмесмин. Вообще башка улуттардан болчу. Ошо мен тоодо жашайт элем, ал жерге деле башка улуттардан барат эле, өлөлөр же башка. Бирок кыргыз кайырчыны мен 2000-жылга чейин көргөнүм жок. Анткени уруулуктун ошо жерде пайдасы тийчү. Карабагыштар. Не бага албай калдыңар, ана тууганыңарды карага. Алып кетет. Ардан бери аны үйлөйт, жайлайт, үйүн кылышчу да. Эми дагы деле биз ошол барышыбыз керек да. Андан сизден дагы бир нерсени суроону туура көрүп турам. Кыргызда мындай сөз бар, жети атасын билбеген кул депчи. Чындап эле жети атаны билбесе кул болобу? Ушу бүгүнкү заманбап шартты, заманбап доорду эске алып айтсаңыз, жети атаны билиш керекпи?
Билбей деле койсо болобу, өлкөгө пайданы келтирип. Аны билбестен туруп эле жакшы иштерди кылса болобу. Буну дагы баягы философия эте беришет. Ошо жоокерчилик заманда, баягы оор заманда мурун биздин аталар чындап эле көп балалуу болгонду каалашкан. Эмне үчүн? Ошонтип анан жашашкан алар. Жети атаңы бил деген сөз тоже команда чогултканга. Жети ата бириккендер бир турайлы. Тигилер бизди бир эме болуп кетпесин дегенде. Ал жагы Негиз болгон. Анан бул казак кыргызда бар нерсе. Анан башка улуттарда деле ал бар болуш керек эле. Биз дайыма эле болобуз да жакшы жер. Биздики эле деп коебуз. Анан ошо жети атасы аздыгыбызга байланыштуу. Анан экинчи жагынан баягы жети атага чейин жакын тууган деп сезишет бири-бирин. Бири-бирине үйлөнсө болбойт деп сезишет да. Казактар кыз алышпаган тууганыбыз деп коет. Бизде жети атага чейин ошол эме кылбаш керек да. Анан эми кул деген ошо намысына тийип, жети атаң билип жүр, тууганың билип жүр. Тууганың бир жамандыкка учурап калса жардам бер дегендей мааниде эми кул деген эми ошо намысына да тийген нерсе. Эми өз аталарыбызды билип жүргөнүбүз жакшы да. Биз деле бир күн өтөбүз, анан эртеси эле балам мени унутуп калса уят да. Ошо унутпасын деп ана китепке сүйүнүп атпайбы? Сиз аксакал адам катары бүгүнкү ошол интернеттин тилин таап, Instagram болобу же Facebook болобу же кайсы соц тармак аркылуу ар кайсы курактагы адамдар менен кадимкидей эле байланышып, бир толкунда мындай мамиле түзүп атасыз, жакшы иштерге себеп болуп атасыз. Мындайча айтканда ушул интернет деген куралды жакшы иштерге жумшап жаткан адам катары сиздин пикириңизди билгим келет. Интернет жаштарды бузуп атат. Интернет жакшы эмес деген дагы пикирлер бар. Буга көз карашыңыз. Биз ол айтканыбыздан эчтеке эме болбойт да. Өзгөрбөйт. Ал келди бизге. Так? Айтып атам го ар кандай абсолюттук жакшы же абсолюттук жаман нерсе болбойт эч качан. Баары салыштырмалуу. Заманга жараша эме интернет. Интернеттин жакшы жери эмне? Мурун биз өтпөй калдым окууга деп атабыз го. Окууга өтпөй калдым. Болбосо кыйратат элем деп калабыз го. Азыр окууга өтпөй калып, интернеттин күчү менен өзүң эле чоң илимий ачылыштар жасасаң болот. Түшүндүңбү? Анан мурун мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыровдор чыгып таанылып, таанылбай зорго таанылчумбу? Азыр бир күн ушундай талантың болсо, апаң ошондой талант төрөп койгон болсо, бир чыгып Кыргызстанды элин багындырып алсаң болот. Интернет бул зыянынан пайдасы өтө көп. Зыяны да бар. Эми кандай колдоносун да ошого жараша да. Бирок бизден зависит этпейт. Азыр мисалы үчүн баягы TikTok'ун өчүрүп койдуго. Ол деле маани бербейт. Жакшы просто эле балдарыңа деле ошону үйрөтүшүң керек. Балам мындай. Мынаны желательно бул жакшы эмес, көрбө. Запрет кыла турган нерселер бар дейт, мен билбейм. Толук жакшы билбейм. Мен наоборот арман кылам, эми төрөлбөпмүн депчи. Анткени бул интернеттин күчү менен көп иштер жасасаң болот. Мына интернеттин күчү менен азыр бизди бир топ кишилер көрөт, бир топ кишилер рахмат дейт, бир топ сөгөт. Дагы жакшы да. Болбосо интернет болбосо көз таанылбай эле кетет эле, эрнеси ким эле ол. Бир жүрчү экен бир бала дейт да. Кубанч дегенди вообще билбейт эле да, азыр билет. Интернетти мындай пайдалансаң, айтып атам го, мен ушул телефонду, интернетти колдонуп 50 миллион акча жыйнап, мамлекеттен дагы бир 400 миллиондой алып, Советтер Союзунун 70 жылдыгында, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында болбогон жолду элибиз бүтүрдү. Ошонун башында тура алдым мен. Так? Демек интернеттин пайдасы. Пайдасы да болбосо айтып атам го. Эч ким кыла албаган, эч ошол жерден да депутаттарды чыгарганбыз биз. Өзүбүздүн эле агалар депутат боло алган, алар аткара албаганды. Ушул интернеттен, ушул азыркы технологиянын жардамы менен элди мобилизация кылып, ага президентибизди кошуп, ал кишини колдоттуруп бүтүрдүк. Анан элдин азыр мен ошо жалпакташ элимин сезими кичине башкачараак. Алар жадаш керек эле, кубаныч өчөм болду, иштегенин кереги жок. Азыр эми олар бирден инициатива көтөрүп чыгып атат. Дагы бир айылдар аралык жолубуз бар, мектеп менен айылын. Ал жерде 130 эле үй бүлө, 130 эле үй бүлө эсепте. Ошонун 112си азыр 5 миллион акча чогулту. Биринчи болгондо ишенчилик жок. Бизде эң олигарх дегенибиз олигарх чындап эле мына Кыргызстандагы бир
Экинчи, үчүнчү бай киши да менин айылыман. Экөө бар андай. Ошолор 200 миңден берди. Азыр карапайым эле балдар талаада иштеп жүргөн, олордун бензини жок, талаада иштеп жүргөн бир балабыз 500 миң берди. Жөнөкөй эле мугалим агай үй бүлөсү менен 300 миң берди. Автокран минип жүргөн балдар баягы ишти көрүп калды да. Автокран минип жүргөн балдар 200 миңден берип, ошо жолду бүтүрөйүн деп атабыз. А мен билем кыргыздын башкасы да ошондой. Бүт кыргыздар ошондой. Болгону эле ошондой Уюштуруш керек. интернет уюштуруш керек. Анан уюштурбагандын айынан анан кийин баягындай 30 күн оюн, 40 күн тоюн, ысырапкерчилик токтот деп токтото албай атабыз. Бул элдин мүнөзү берейин деп турган эл. Берейин, чачылайын, жардам берейин, бири-бирине жардам берем деген эл. Ошо жардамды жакшы нукка бурчу деле интернет. Ар бир айылдын азыр бир жакшы аксакалы болуш керек. 60тан ашкандан кийин өзү колу жолу бошуп калып калат. 60ка чейин бала чакаңа кылдың кызмат, тууган уруңа кылдың. Сен эми жакында өлөсүн. Эми коом үчүн деле иштей бер, ошол деле сенин балаң. Ошо сөгүп аткан деле сенин балаң, сенин тууганың, ичи тарып аткан деле сенин бир тууганың. Биздин башка жолубуз жок, биз аз элбиз. Биз колдошубуз керек, аткарышыбыз керек. Ата бабаларыбызда мындай бир накыл сөз бар, улууга урмат, кичүүгө ызат дегенчи. Анан ошол принцип бекем кармалчу. Бүгүнкү жаштар болсо эркиндик, мен өз пикиримди ачык айтам, мен өзүмдүн оюмду ачык билдирем дегендей ошентип айткандары мындай кээде ушул тарбиясыздык катары кабыл алынып калган учурлары дагы бар да. Сиздин оюңузча тарбиялуу, адептүү жаштар деп кимдерди айтат элеңиз? Анткени жаштар деле кээ бирки эски салттары менен, эски бир үрп-адаттары менен макул эмес. Кээ бирки ушу ата бабалардын ушул үй бүлөлүк маселеде кылып жүргөн мамилесине таптакыр карамакча каршы, мен макул эмесмин ал, мен мындай болуп жашашым керек, азыр заман башка дегендейчи. Ошондо улууга урмат, кичүүгө ызат принциби не салыштырып айтсаңыз, ушул жаштар канткенде бул тарбиялуу жаштар деп кимди айтат элеңиз? Мен дагы ушу мен кичине элден башкачараак ойлоном да өзүчө. Мисалы үчүн Владимир Ильич Ленин дейт да. Атактуу кишилер чыгат да, Жолчу Сталин, анан жазып эле баягы биографиясын кийин адамдар жашат да. Мындайча айтканда пактакорлор жазабыз. Дайым айтабыз. Бул аябай кичинекейинде деле жоош момун жакшы бала эле. Тартиптүү болчу, жакшы окуган. Мен түшүндүгүм наоборот. Аны кыргыз бир эле сөз менен айтып койгон. Бала шок болбосоң жок бол деп. Ошол азыр эл башкарып аткандын баары шок болгондор алар. Ошо эркин сүйлөп, өзүнүн мнениясын айтып, ошондо ойлонуп, жүрүп, акыл эси өсүп, ошо коомду өзүнүн оюна бириктирүүгө ошо кичинекейинен далалат кылып, ошолор жетекчи, чыныгы жетекчилер. Ошо наоборот жетекчилердин көбү мындайча айтканда биздин түшүнүк боюнча кичинекейинде хулиган эле болот да, тентегирээк болот. Чындыгында ошондой. Анан болбой эле жазып коебуз да, мурун аябай тартиптүү эле деп. Мен ушу Камчыбектин иш тартиптүү экенине ишенбейм. Садырдын деле өтө эле тартиптүү бала экенине ишенбейм. Ошолор өзүнүн ою болгон. Ошо кичинекейинде эле кылам дегенин кылган. Керек болсо кээ тил алган эмес, чоңдор менен. Мындан трагедия жараттын кереги жок. Балдар өзүнүн мнениясын айтып чоңойгону жакшы. А биз улуумун каныбыз коюлуп калган кишилер да. Алардын дагы ошо мнениясын угуп, анан кайра уктура алышыбыз керек. Биздин тажрыйба бар. Анан алар деле эгерде сен ынандуу айтсаң көнүшөт. Улууга урмат бар. Бирок улуулар мен капа болбосун. Биз улуулар кичине башкача тартипте чоңоюп калганбыз да. Баягы хиджаб кийбей деп аткан эжелердин баары өзү чачты кыркып, орустун кыздары мындай юбканын эрине тизесине ылдый кийсе, биздин кыргыздын кыздары тизесинен жогору кийип чоңойгондор азыр баягы хиджаб кийбе дегендер да. Көпчүлүк ошондой. Сакал койбой, мына мен деле сакалым жок. Биз ошого көнүп калдык да. Сакалдын үстүнө биздин поколение эмне үчүн каршы болуп аткан себеби бизди да туура түшүнүш керек. Биз ошентип бир жолу сөөгүзгө сиңип калган. Сакалчан бул басмачы, бул баш кесер депчи. Же болбосо акыркы 30 жылда хиджаб кийгендерди бул шахид.
бул азыр жардырат деп түшүнүп калганбызда, ошону балдарыбыз туура түшүнүш керек. Анан баягы кара кийимди биз дайым каралуу киши үйүндө өлүм болгон киши кийет деп мындай көзүбүзгө жаман учурайт. Эгерде биздин жаштарыбыз бизди сыйласа, ошол агырагын эле кийсе деле каршы болбой, каршылыктар азаят эле да. Капкара кийип алганда биз эми каралуу деп коет да. Мындай сезимибизде ошого мындай протест бизде болот. Атакалар биздин балдар кандай кийинген кезде де биз айтсак акырын кулагына кирет. Сиз өзүңүз айткандай баягы коллективдештирүү, колхоз, совхоз ошондой системада өскөн муунсуз. Баягы колхоз үчүн, эл үчүн пландашыгы менен аткарып дегендей, жалпы эл үчүн дегендейчи, ошондой идеология болгон. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө жаштар эми колхоз, совхоз жок да. Советтер Союзу жок. Башкача өсүп калды, башка нерселер көрүп, кантип акчаны көбүрөөк табыш керек? Акча деп китебиңи кое тур, башканы кое тур. Биринчи акчаң болсоң, сен адам экенсиң. Акча сени кыйын кылат экен, күчтүү кылат экен дегендей муун өсүп келаткан жокпу? Же ошондой норма болуп калган жокпу? Бул өзү биз акча деген кишини жаман көрбөшүбүз керек. Биз ошо коммунисттер ушуну тарбиялап койгон да. Акча деген эмне экенин түшүнүш керек. Биринчи ал акчасыз жашай албайсың да. Акча деген бул эмгектин натыйжасы. Акчаны жаман көр, акчанын аркасынан түшпө деген сөз бул өзү эмгектенбе деген эле сөз. Эмгектенбе деген эле сөз. Эми акчанын дагы табыштын эки жолу болуп калды да. Акчанын аркасынан өлүп кетти деп баягы уурларды жек көрүп атып, жөнөкөй эмгекчилерин деле жек көрүп атабыз да. Бизде бай кишилер көп болуш керек. Баары саты келет. Коммунисттердин бир гана каттуу ошибкасы бар да. Биринчиден Кудай жок деп койгон. Экинчиден курлай сөз менен баягы жалындуу сөздөрдү айтып чоңойдук биз. Эгерде бир нерсени орусча такылдатып сүйлөп эле ура деп койсоң, комсомол комитетинин секретары болсун, онун башка иштегенди эле билбейсиң. Ушу жалындуу сүйлөгөндөн башка иштеп деле иштей албайсың аны. Аны эле ошолдор экөөм секретары болчу. Бирок жалындуу сөздөн пайда азыраак экен да. Баары ишсиз болбойт экен. Азыр эми ошол заман келди азыр. Оозу кырсык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деп. Менин акылдуу сөзүмө эмне кереги бар эгерде акчалуу бир жигит бир нерсени кылып берип атса? Чынбы? Ошон үчүн баары эле акчалуу болсун, анын проблема жок. Сизди бул жерге аксакал, карыя катары чакырдым. Статусуңуз аксакал, карыя деп айтпадым сөзүм башында. Эми айтсаңыз, ошол аксакалмын, карыямын, жаштарга эмнелерди бере албай калды деп ойлойсуз? Эмнелерди бериш керек эле, бирок бере албай калды? Тилекке каршы биздин муунда эми биз кичине атеист болуп чоңоюп калганбыз да. Биз өлүмдү билбейбиз. Көрүп атсак деле эртең өчүртүм жакындап калса сезе албайбыз да. Пенде ошондой. Менен башкалар өлөт, өлбөчү деп сезебиз. Анан биз деле ошол жарышка түшүп алдык да. Ал биз ала кетпешибизди билебиз. Эгерде мен балдарымы эле жыйнай берсем, алар дармаят болуп каларын түшүнө алышым керек. Алар өзүнүн нанын өзү таап жегенди үйрөнүш керек, биз жол көрсөтүп коюшубуз керек. Анан болуптур, мен миллиарддаган дүйнө калтырып кетейин да. Бирок коом начар болсо бир күн ал менин балам жок кылып коюшат алар. Биз жакшы коомду алып калтырып кетишибиз керек. Ошондуктан бүгүн ушул менин сүйлөп атканыман кийин 60-тагы кишилер коомдун астындагы вазипасын аткарыш керек. Жакшылыкка үндөп, билгенин айтып, биз окубай калдык деген мен айтып атам. Мына азыр Бишкекте жүргөн аксакалдарга караганда, мисалы үчүн Саким болгон аксакалдарга караганда, мен өзүм айылымдагы жылкы багып, кой багып жүргөн аксакалдарды салыштырмалуу олуттуу деп эсептейм. Олар боло турган нерсени болот деп, болбой турган нерсени болбойт деп эле сүйлөшөт. Эч кимге жагынмай жок. Жок, буларда болсо мында биринчи өзүнүн выгодасын ойлонуп туруп анан аксакалдык кылат да. Айылдагы аксакалдар өзүнүн выгодасын ойлонбой кылат алар. Биздин аталар өзүнүн выгодасын жек көрүнүп атып, бирөөнүн семьясын сактап калчу. Жек көрүнүп атып, бирөөлөрдүн арагын таштатчу. Элге жек көрүнүп атып, бирөөлөр түрмөдөн алып калчу. Давай мына карыз болуп калыптыр. Апке сен бир коюң бар. Ушуну кылат эле да. Биз дагы ошондой аксакал болбосок, биз кичинекей республикабыз. Биздин милдет, биздин элге бизден кийин дагы жүздөгөн, миңдеген жылдар бала чакабыз турсун десек,
Бүгүн аксакалдын кылыш керек. Жаштар угат, просто эле угуш үчүн кичине акылдуу болушуң керек. Жалган сүйлөбөшүң керек. Өзүңдүн турмуштук тажрыйбаңы эле өзүңүн катаң айтып бер. Өзүң катаң айтып бер. Эми мен деген келбесе Ката бул тажрыйба да. Ошону айтып берсең эле ошонон оңолот, угат. Укпайт деп атпайбы? Азыркы жаштар укпайт, бекер. Жок, угат. Угуз. Угуз, сен милдетиң ал, угузушуң керек. Башкача жолу жок. Сизден дагы бир нерсени сурайын. Могу үй бүлөлүк маселе боюнча тилекке каршы бүгүнкү күндө мындай акыркы кезде ажырашуулар көп болуп атат үй бүлөлөрдөчү. Муну улуумун сабырсыздык, чыдамсыздык, анча мынча нерсеге көз жумуп коюу деген буларда жок. Кичине эле бирдеме болсо тиртеңдешип ажырашып кетет дегендей кылып айтат. А жашмун айтат, ай ушундай кылып эле илгеркидей болуп эле, ай биз ошондой болуп соксо деле, урса деле чыдап жашай берчүбүз, анан кийин баары оңолуп кетет дегениңер өтпөйт бизге. Мен ар күнү бактылуу жашашым керек. Эмне үчүн мен чыдап жүрө беришим керек, токмогун жеп. Же болбосо жанагындай ажылдаган сөздөрүн угуп, кой ажырашалы деп ушундай түшүнүктө да кээ биркилери. Ушул үй бүлөдө туруктуулук, ажырашуу жок болуш үчүн, ынтымактуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Эми ал үчүн айтып атам го, биз абийир, уят деген сезимдерди алып келишибиз керек да. Ал үчүн дагы деле ошо азыр интернет апалардын жомогун интернет жеңип коюп атат да, каякта палекат селекеттерди көрүп алып ошо коркконубуз ошол болуп атат. А так эми ар бир бала, ар бир небере ата энеге кымбат, Кыргызстан жалпы элибизге кымбат. Биз ошондой уят деген сөздөрдү билгизип чоңойтушубуз керек да. Мен дайыма айтам жаштарга, бул проблема номер 1. Үй бүлө бул. Номер 1. Мисалы үчүн балдар мага суроо берсе, биринчи мен жогорку билим алганым маанилүүбү же болбосо дегенде эң коркунучсузу үйлөнгөн дейт элем да. Жакшыраак ойлон, үйлөн. Бул үйлөнүп алгандан кийин жаман болуп калса базарга сата албайсың. Анан даже мен инилериме айтам, сен мурун каякты карадың эле. Эми макоосо жашайсың, никуда не денсиң. Ана тетиги 4 каяк барат. Сен өзүң күнөөлүүсүң ага. Байка үйлөнүш керек эле деп. Биз мисалы үчүн бизде ушул эркек балдар даже уялат элек да. Анан жашабай жатып ана аял менен ажырашыптыр, башка аял алыптыр деген сөздөн ошентип тарбиялап койгон да биздин аталарыбыз. Бизде ол коммунисттер антип тарбиялаган эмес. Просто аталарыбыз ошентип тарбиялап койгон. Уят. Ошол уяттын эсебинен да анан ошентип жашап калат элек. Анан уруша кетсек да анан кайра жарашып жашай беребиз. Анан кийин ошол жаман көргөн кемпириңди эле эптебесен ama 70ке чыкканда мындайча айтканда апаңдай болуп калат дегендей эле болуп калат экен. Ошо мен деле баягы ой адамдын ою күлүк да. Ойлоносуң, ар кимди көрөсүң, ой мына менин аялым болгондо акылдуу келин экен дейсиң да, же болбосо акылдуу кемпир экен десең кайра ойлоносуң. Жок, бул через учур акылдуу экен. Мына менин немем эле жакшы экен деген учурга келесиң да. Ошо эптеп чыдап жашап дегендер жеңди да. Баары баягы бизде Кыргызда жакшынакай макалдар бар, жакшы сөздөр бар. Күндүн жарымы караңгы, жарымы жарык дегендей, айдын 15 жарык так ошондой. Кичинекейиңде баары азыркы жаштардын жаман жери кыйналгысы келбейт да. Сен жыргасаң баары жарымда кыйналасың. Лучше азыр жаш кезиңде кыйнал, чыда, сен кийин ыратын көрөсүң анын. Азыр жеңил жашасаң, азыр жыргасаң баары азабы да бар, сөзсүз. Ошон үчүн семьяны сакташ керек. Азыр көбүнчө эле ажырашкан үй бүлөлөр мага көп кайрылат. Мынча балам бар, памперсим жок, анасы оорукчан. Азыр оорукчан балдар көп. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар көп. Ушундай балдар төрөлүп атат. Бул жашырын эмес. Анан ажырашкан үй бүлөлөр өтө көп. Эми ажырашсаң да мындай жоопкерчилик жок да, балам калды эле. Мен азыр деле мына балдарым уже өздөрү ата болуп калды, коркуп отурам да, алар машинада жүрөт да, кырсыктап калбаса экен, неберелерим жыгылып калбаса экен деген. Анан кандай сезимдеги кишилер 2-3 баласын таштап атып, беймарал кетип калып, чатагы жок. Ал мал да, мындайча аларды мал деп коюш керек. Ошентип абирине келтирбесең, бүгүн көп малдар угуп, балким малдарына кайрылар. Жана коомдогу аксакалдардын таасири, аксакалдардын сөзүнүн күчү жөнүндө айттыңыз буга чейин. Аксакалдардын бир ооз сөзү менен эле маселелер
чечилген. Мейли бирөөлөргө жаман көрүнүп болсо дагы бирок коомдун пайдасына жакшы маселелер чечилген деп айттыңыз го. Бүгүнкү күндө айрыкча саясатта ушу аксакалдар боюнча акшакалдар, дүжүр чалдар деген дагы терминдер пайда болуп кетпедиби? Аны ошого бүгүнкү күндө мисалы үчүн мындай бирөө мейли президент болсун, өкмөт башчысы болсун, дагы бир чоңу болсун, алардын сөзүнө эл муюбаса, мындай күтүп ушул аксакал не дейт экен деп күтүп карачу аксакалдар бар. Мисалы үчүн илгери Чыңгыз Айтматов ошондой деген сыяктуу, Төлөгөн Касымбеков бир сөз айтса, ошону уга турган аксакал дечи. Же андан мурун тиги Түгөлбай Сыдыкбеков бир сөз айтса, журт аксакалы деп. Ошондой сыяктуу аксакалдар бүгүн. Ал президенттен дагы, өкмөт башчысынан дагы, башка чоңдорунан дагы мындай сөзү менен баары муютуп, баары ошонун кебин тыңдай турган аксакалдар мындай барбы бүгүн? Мен айттым го, менен 10 жаш чоңдор, менен 10 жаш кичүүлөр биз аксакал болуп бере албай атабыз, реалдуу аксакал. Чыңгыз Айтматовдор алар кыйынчылык көргөн кишилер. Чыңгыз Айтматов атасын жоготту, жаман сөздөрдү укту, анан өзүнүн киндигин өзү кести, жарышка түштү, өзүнүн туугандары атын чыгарбай койду, китебин жазды. Ал ошондой сүйлөй эле турган киши болчу. Түгөлбай ким эле? Сыдыкбеков дагы бар жокту көрүп чоңойгон, өтө кыйналып чоңойгон кишилер гана аксакал боло алат. Акысы да бар ошондо. Бирдемен айтканга өздөрү кыйналып. Биз ким айтат азыр мен кыйналдым деп? Биз азыр эми аксакалдар бар, эми 80 жаштарда да. Алар мындайча айтканда жеңил желпи жашаган кишилер да. Көбүнчө эле жеңил желпи жашагандагы дагы деле ошо жашоонун жыргалын жакшы көрөт. Ууралы жакында күтүп атканын сезе алышпайт. Ошондуктан түз сүйлөй албайт, түз айта албайт. Анан мисалы үчүн аксакалдан үмүт кылат да. Керек болсо президентибиз деле үмүт кылат, бир аксакалдар бир акылдуураак сөз айтып коёт экен деп үмүт кылат. Анан баягы көртиликтин айынан ошо жакшы эмес сөздү айтып атабыз да. Колтугуна супер күп деп коет. Мактап, жактап, бирөөсүн жактап, бирөөсүн жамандай турган аксакалдын сөзү эмес. Эми мен бул подкастта маектешүүдө саясатты тикелей козгобой эле коелу деп чечкем негизи. Бирок баары кагаз короп айтайын, баягы 75 аксакал. Ооба. Саясатта дүң болуп атат го, эмгиче ал тема басыла элек. Ошол 75 аксакалдын курамында сиз барсыз? Ал аксакалдарды мен көрүп жүрөм. Кээде чогулуштарында чогуу болуп калам. Чайпайым мен деле чакырып калышат да барам. Алардын ичинде жакшы, именно 75-ин билбейт экенмин. Мен жакшы аксакалдар менен жүрөм деп ойлойм. Менен жүргөндөр жакшы аксакалдар. Коомчулук өтө деле катуу таанышпайт, бирок коом үчүн аябай аракеттенген аксакалдар бар. Анан бул аксакалдардын ичинен эми өткөндөгү ошол кагаздар менен жакшы эле түшүнбөйм да саясатты, бирок бул аксакалдын иши эмес менин оюмча. Ошондой тартыштуу маселе жаралып калса, ошо эмне менен чечилген алар билет да. Алардын көбү эле мамлекетте иштегендер экен. Алар дагы деле баягы айтып атам го, жеңил желпи жыргап жашаган аксакалдар да. Ошо жыргап жашаган аксакалдар, мамлекеттин эмесин менчиктештирип алган аксакалдар, дагы деле эми баласы үчүн чуркап атат эми. Биз бардыгы биз ошолордун балдарыбыз. Алар жаман болобу, жакшы болобу, биз баары тепкилеп өлтүрүп салбайбыз, жамандабайбыз деле манча-мынчалар айтып атат. Уят да. Алар президентке деле, Кыдыршаевска деле тең ортодо боло турган возрастта. Мен онун командасына же мунун командасына кошулуп кеткидей жашта эмесмин да. Шуну түшүнө алыш керек да. Алар тем более тажрыйбалуу, билишти да алар. Айтып атам го, бардыгын көргөн да алар. Кандай башыбыздан өткөрдү билет. Менимче аксакалдар институту жанагындай аксакалдар ошол бийликтен менин баламы, кызымы мынтип койчу, тигинтип койчу деген сыяктуу нерселерге байланбаган. Ошого байланып алышат да. Көп эле ошого байланып. Ошол нерселерден алыс, калыс, өтө эле бирөөнү тартып, бирөөнү мынтпеген мындай бир тарап болуш керек го дейм да, Эми мен айтат да, мисалы үчүнчү азыр биздин президентибиз канчага чыгып калды, тоже 60-ка чыгайын деп эле калды. Ошо аксакалдын деле кереги жок, өзү деле аксакал болуп калды. Мындайча айтканда, биз аксакал болуп деле жыргатпайбыз. Биздин мнениябыз эми
көп эле ого бербеш керек. Азыр айттым го, биз жеңил желпи чоңойгон аксакалдарбыз. Жакшы аксакал болуп бере албайбыз. Биз баары мына өзүмчүлүк заманда өзүмчүлүк болуп калган аксакалдарбыз. Эрки аксакалдарыбыз обузга киргенде оттогон. Так что бизди укпай деле койсо болот чамасы. Анан көрө эсли ушундай эле аксакалга мурду бүткөн болуп калса биздин Камчыбек Кыдыршаевич же Садыр Нуркожоевич ошо айылда жылкып аккан аксакал дуксун. Бул саясатчы аксакалды мен түшүндүм да, алар көп эле. Жеке сиз өзүңүз мындай хандан бектен тартпаган, айтчуну айтып кое тургандай аксакалмын деп эсептейсизби өзүңүздү? Айтып коюш оңой эле. Ашып барса башың кетет. Анан бир 10-15 жыл элдин оозунда болосуң, ал кебон эмес да. Натыйжалуу болуш керек, натыйжалуу. Анан ар бирибиз шуну билип алыш керек. Биз мына оппозиция деп коет го. Баардыгыбыз билип алышыбыз. Биз жакшы сөздүн кулубуз. Азыр жакшы сөз айткандын баарына пактакор деп калышпады. Жакшы болуш үчүн баардыгыбыз бирибизге пактакор болушубуз керек. Биз жакшы сөздүн кулубуз. Ошо сынды деле жакшынакай кылып түшүндүрүп айтса болот. Ызырынып, кыйынсынып, ал да пенде. Ким болбосун баары пенде. Ответный реакция аң сезимдүүлүк менен болбойт, уже кыжырлануу менен болот. Ошон үчүн жакшы сүйлөп, ал бетке айтканда эмне, бетке айтканда. Бетке айтканды айтыштын жолу бар да, кыскасы. Ошо мен маектешүүдөгү мен соңку суроом да. Кандай өзүнүн адепчени менен берейин ал суроону. Өзүңүз айткандай мындай жакшы сөз менен, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин артыкчылыгын жакшы сөз менен. Анан чында эле кемчилигин, катачылыгын жакшы сөз менен айтып бересизби? Бир кыска бир. Булардын мындай кемчилиги жок десе болбойт. Кемчилиги жок, бир гана жаратуучулук кемчилиги жок да. Же пайгамбарлык деле кичине минус болуп калат окшойт кейде. Жаратуучунун гана кемчилиги жок. Булардын кемчилиги албетте бар. Анан элибиз кандай жакшы элибиз бар да, баары жалпы кыргыз эли жакшы. Биздин элде андай мындай десе болбойт. Бул жакшы эл. Ушундай нерсени кылалышты, по-моему, көпчүлүгү жараткандын буйругу менен. Ушу элибиз мукураганда, тажаганда, баары бир деп калган кезде келди буларчы. Баары деп калганда. Мен эле өзүм коркуп калганда, бизди эмне бийлик башкарабы? Бийлик башкарса ушинтип эле жеп, жутуп эле бирибизин өлтүрүп жүрө береби деген сезим пайда болгон. Же ОПГ башкарабы? Кимисинен коркобуз? Кимиси неужели ушу кыргыздын балдарынан ушундай хулигандар чыгып, ошолор бизди башкарат? Жакшы киши болсо мейли башкарсын, билимдүү киши болсо мейли башкарсын. Анан бандит башкарабы деген бир коркунуч болгон да. Экөө мындай ушундай элибиз сүйүп калды. Как будто Кудайдын буйругу менен ошол моментинде ушундай керек эле. Ошо тарыхый этапта керек болчу. Мындайча айтканда, азыр Камчыбек тоону томкоруп берди. Онун ичинде андай дөңсөөлөрдө кетип калды. Болот эми бул мындай как пожарный иштешти да булар. Ушул учурда албетте каталарды кетирбегенге аракет кылыш керек эле. Ката, аябай тарына турган каталарда кетип калган окшойт. Ошону карабайсың, элибиз кандай, ошо көзүнө сайып көрсөтүп атса да мынтет. Кара, элди кара. Баягы эле баягы саясатчылар өлүп тирилип, шубаганы шубап жатып калды. Эл мынтет. Не деп коет баягы? Пранк болсо экен, эмне президент пранк ойнойт. Байкуш элим. Кара, өкөнү тең сүйгөнүн карап кой. Şu yok acıravsa eкен, ушинтип эле турө берсе экен деп атат да. Бул пранк эле болсо экен. Пранк эле болуп калса экен. Тамашаладым десе экен, кайра чыкырса экен деп атат элдин эмесинде. Анан баягы бир мен өзүм эле иштей берсем, мен, конечно, албетте ката кетирбем. Команданын адамдын ичине кире албайсың да. Баягы балдар подвать этишиптир. Анан бир туугандар подвать этет экен. Анан адамды кайрылап ошо өзүбүз бузат экенбиз. Сен азыр болуп тургансың. Өмүр бир келет, жыргап калды, алып калды, акаңдын ордунда ала. Сталак деп атып мага окшогон. Анан мага окшогондон акча кал дейт да, ошолор бузуп салат да. Эми өлкөнүн жаркын келечеги үчүн Кыргызстанга эмне жетишпей атат? Негизгиси эми көп эле нерселерди айтып берсе болот. Бул жетишпейт, ушуларды кылганда анан сонун болмок депчи. Бирок негизгиси эмне жетишпей атат? Эмне ошо мейли ошол аксакалдар же болсо жаш муун же жалпы коом эмне кылышы керек? Баягы
biz jol izlep atabыз деп анан баягы уңгу жол деп дагы айтып атышпайбы? Жолубузду табышыбыз керек, тамырыбызды табышыбыз керек, багытыбызды табышыбыз керек деп. Ошол багытта сиздин пикириңиз? Бул мындай да мамлекет. Мамлекет ар кайсы эле мамлекеттин жетекчилери, же болбосо жетекчи партиясы же жетектеген кишилер өзүнө эле ойлонбойт алар. Албетте мамлекеттин күчтүү кылгысы келет, мамлекеттин коопсуз кылгысы келет, бай кылгысы келет. Либой эле. Акаев деле ошону каалаган. Бакиев деле ошону каалайт. Бардыгы эле ошону каалап, ошол элден бир ыраазычылык алсам экен, дүйнөнүн эли менин өлкөмө таң калса экен деп тилек кылышат. Аткарыш кыйыныраак болуп калат экен да, эми ошондой бир этапты басып өтүшүбүз керек окшойт. Мен общий түшүнүктө кыргыз эли жакшы жолду басып өттү баары. Кандай өкүнүчтүү болбосун, кандай болбосун, мен даже айтып калам кээде. Биз билген демократияны Россия билбейт деп. Казак туугандар билбейт биз билген демократияны. Биздин билген демократияны өзбек туугандар билбейт. Ошон үчүн мына айтып атпайбы, пранк эле болуп калса экен деп айтып атат, көрдүңбү? Тилеги жакшы да, основной масса унчукпай ошо тилек кылып отурбайбы, Кудай тилегин берет. Анан любой фашисттердин да өзүнүн идеологиясы болгон. Мисалы немес деген арийс эл. Биз мына өзүңөрдү билесиңер го, акылдуусуң, сен акылдуусуң десе, чындап эле ошону сезип кетет, аксүйөксүң. Биз башкарышыбыз керек деп ынандыралган. Көпчүлүк неместерге ынандыралып, эл ынанып, бир идеяга биригип алгандан кийин күчкө айланат экен. Болбосо Германия эмне кичинекей өлкө. Бүт Европаны басып албады. Советтер Союзун басып ала жаздады керек болсо. Болбосо Советтер Союзу деген өтө чоң өлкө да, ушуну басып ала жаздады. Кичинекей эле эл, бай эл масса бириккенде, бир идеология бириккенде. Фашисттердин идеясы да ошонун менен баалуу. Коммунисттер мына биз коммунизмди курабыз деп тилеги жакшы да. Бирок бир жерден утечка берет экен, ошондо илгери эле Уэльс деп бир англичандын эмеси айтып койгон. Кремлдин утописи деп Лениндичи. Ошонун сөзү акыры келип туура чыкты да. Көрсө бизде баягы миллион тарбиялабайлык, эгоист болбо дей беребиз го. Баары эгоизм деген бар экен да. Onu Kırgızca bayağı özüm degende, özün жақсы көрүшөт. Бул эми закон ченемде. Өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деп, ушул азыр ушул системада кетип атабыз. Бирок бардыгыбыз өзүмчүл болуп кетип эле коомдун ишин унутуп калсак эмне болот анда? Биз жок болобуз анда. Айтып атам го, бай, койлуу бай бир башка өлкөнүн ошол эле тапкан коюн башка өлкө үчүн багып, ошонун койчуманы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз коомду сактап калыш үчүн анан мен дагы эмнени билдим? Ошол фашисттердики да курулай сөздөр болгон дайым. Сөз, ура, баягы эмне деп коебуз? Лозунг. Коммунисттердики дагы дайым лозунг болгон. Биринчилери ишенип, биздин ата-энелер ачка ток жүрүп, иштеп көтөрө алды. Чындап эле Советтер Союзун коштон Каспийский аралга чейин көтөрдү, ядерный бомбага чейин. Көтөрдү, бирок ана жыргайбыз, мына жыргайбыз деген менен карапайым эл жыргабады да баарыбирчи. Коммунизм чөтө көрүнбөйт, акыры урадыбы? Мына азыр дагы биз ошентип алдабашыбыз керек. Биринчиден биз түшүнүшүбүз керек. Байларга кедейлердин аябай керек экенин түшүнүшүбүз керек. Бул кедей бай деген баары болот. Бул системада эмичи. Бирок кедей аябай керек экенин билиш керек бай. Бай ошону билиш керек. Ушул кедейсиз өлүп кетсе байыбасын билиш керек. Менин дүнүйөмдө ошо кедейдин көз акысы бар экенин билишим керек. Анан ошо любой идеология, любой дин, даже христиан дини деле, мусулман динин өзүнүн катарын көбөйтүү, ынтымагын сактоо. Ынтымак болбосо да ыдырайт дагы болбой калат да. Бирок курулай сөз менен болбойт экен да. Эмгек кылаш. Ошо мүчөсүнбү, Кыргызстандын мүчөсүнбү? Пул төлө. Ону коммунисттер киргизген эле, парт взнос бар эле, комсомольский взнос бар эле да. Мен ошондой айтып атам. Азыр ушундай главный элди бура турган нерсе бар. Көңүл бура турган. Анткени мына оош кыш мезгилде акылдуу эле кишилер кедей болуп калды. Акылдуу, өтө академиктер кедей болуп калды. Сыр билгизбей жүрүшөт. Сумкаларын көтөрүп, жетпей жүрөт. Өтө таланттуу кишилер. Анан сырткары оору сыркоо, кедейчилик бар да. Значит, бир тема бар. Эгерде биз элибизде азыр анын үстүнө кыргыздын менталитети ушундай, боорукер, жардам берейин эле деп турат. Болсо эле берейин дейт. Любой, мына сен деле болсо, сен деле бир кыялыңда бар. Бир жоорлорго бир той берип койсоң болот эле. Туугандарым чакырып бир аш берип койсоң болот эле. Улак чаптыртып койсоң болот эле. Ошону биз жакшы жака бурайын деген ниетим бар.
Аларды деле калсын, ал соттор кыла берсин, ал бура берсин, бирок кичине ардан бери болсун. Кичине ысырапкерчилиги жогорак болсун. Анан бирок мен ошо кыргыздын баардыгына мүмкүнчүлүгү бардыга мен эң кедейге расчет кылып атам да. Күнүгө 1 сомдон садака берип койгулачы. Bir ayda 30 gün var. 30 som sadaka verip koyula. Bir yılda 365. Desen hiç kim Katar'dan kalmaydı. Bomuzda Katar'dan kalmaydı da oşo göndürüşüz gerek. Al emi gömbeyt kırgız. O şeyde de ısrapkerçilik kıladı da söz 100 somdan sana hoştayt biliyorsun. Bu огромный akça oladı. Menin oyun boyunca men de matematikim жақсы прогноз kıldım. Eğer de şunu gönderelsek birinciden 30-40 milyondan akça düşüp turат. Кедейчилик баягы көрдүңөр мен үй салып берген манча баягы 7 класстын окуусуна үй жайсыздарга албайт орукчандарга эми ажалы жетпегенге баары беребиз да бир күн болсо да жашоо ишеним бериш керек да биз тирүүлөр ошону кылышыбыз керек ушуга адам бөлсөк мындайча айтканда бул чакырчылыкты жоёбуз бай да катышсын кембагал өзү катышсын ошо бечара да катышсын бул чоң нерсе мен айтып атам го азыркы уңгу жолдун деле практический жагы ошол өзү баары бир акчага такалат. Акчага такалат. Бардыгы эле ошол акчасын кошкон эл башкасын да кошот. Ошол ынтымак эл, ошо ою бирге бөлүнгө, эртең башка нерсени да айтсаң болот ошол элге. Ушу мен тилегим ошо 7 миллион эл ушуну ишке ашырганда башка иштерди деле мындай болуп атат туугандар, кичине кошкула десең кошот. Тынч отурула десең тынч отурат. Азыр давай Иран жөнүндө сөз сүйлө десең сүйлөйт. Сүйлө десең сүйлөйт. Ушундай бир ошондой командага алып келишибиз керек. Биз ушул азыркы мындай глобализация кезинде жашап кетели, улутубузду сактайлы, мамлекетибизди сактайлык десек, президент билет, анан министрлер билсин, мен деп шайлоого барбай койгонубуздун өзү уже жаман. Ошо кайдыгерликтен чыгарышыбыз керек. Бүтүндөй элибиздин колунан келе турган эч курдесе мына азыр башкасы тиргилигин кылып атат. Бирок ошол эле учурда жакырчылык бар, кайрымдуулукка муктаж жарандар бар, оорукчандар бар. Şu менен жалпыбыз күрөшсөк гана күчүбүз жетет, мамлекеттин өзү жалгыз күчү жетпейт ага. Калганын Кудай колдойт. Ол ынтымакчылык алып келет ошондо. Бай кедейди карай берсе эле байга асылмай токтойт. Не дедиң? Ынтымакчылык. Мен идеологиям ошол. Уңгу жолдун практический жагы менде өзү. Рахмат, мен суроолорумду берип бүттүм. Эми да башка менимче сөз кыла турган темалар көп экен сиз менен. Анан азырынча бул жолку ушул болуп турсун. Кийинчерээк дагы балким башка темаларда дагы мен сурай турган өзүм суроолорум бар. Рахмат келип бергениңизге. Жараткан сизге ден соолук берсин, иштериңизде ийгилик болсун. Рахмат Эрнис, сага дагы ошо. Ырасчылык, элге таанылып келе айтасың, таанылып эле эмес, таанылып эле калдың уже. Элдин бир эмесин айтып атам го. Окуя алгандар окуп атат. Кимди гана чакырбай атасың да. Ооба. Акылдуусун, акылы жогун, бар жогун эле чакырып атасың. Жакшы бул. Коомдо жакшы нерсени пайда кылат, аң сезимдеринде. Эми силердин ушу ар кимдин топтогон баягы тажрыйбалары бар. Ушу тажрыйбаларын элге жеткирүүчү бир ортомчу себепкермин деп ойлойм өзүм. Ушул биздин бүгүнкү маектешүү дагы коомго бир пайдалуу бир нерселерди берди деп мен үмүттөнөм. Рахмат сизге. Рахмат.